Чоң Алайда жолдо бараткан фурадагы контейнер портерди басып, 2 наристе жана 1 адам каза болду. Чоң Алай районунда жүк ташуу унаадагы контейнер жолдо бараткан портерди басып калган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Ош Сары Таш Карамык унаа жолунун 66-чакырымында Volvo үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаанын чиркек ичиндеги контейнери карама каршы жолдо келе жаткан Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаанын кабинасына түшүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен 4-6 жаштагы балдар жана 36 жаштагы эркек киши каза болуп, 29 жаштагы эркек киши жабыркаган. Жерине 4 куткаруучу тартылып, жабыркаган адамдарды жана каза болгондордун сөөгүн унаадан чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Улак аралаш маалымат. Каза болгон наристелердин инесине жана анын бир туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Сиз дагы комментарий аркылуу көңүл жазып койсоңуз болот. Украина урушунда дагы бир кыргыз жараныбыз каза болду. Видеого лайк басып, биздин каналга мына минтип катталып коюңуз. Дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Украинада дагы бир 19 жаштагы кыргызстандык бала курман болду. Украинада дагы бир Кыргызстанда туулган жаран каза болду. Бул тууралуу МК басылмасы Сахалин облусунун губернатору Валерий Лимаренкога шилтеме берүү менен билдирди. Анын айтымында 18 майда түштүк Сахалин шаарынан гвардиянын катардагы жоокери Сыргакбек Өзүбеков согушта баатырларча курман болгон. Ал үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтты. Валерий Лимаренко аскер кызматкеринин үй бүлөсүнө керектүү жардам көрсөтүүлөрүн белгиледи. Facebook колдонуучусу Мерим Дөлөтбекова Сыргакбек Өзүбеков досторунун уулу экенин белгиледи. Анын айтымында сөөк Кыргызстанга жөнөтүлө элек. Украинада болуп жаткан каргашалуу атың өчкүр согуш 19 жашка араң толгон аяш уулубузду алып тынды. Маркумдун сөөгү кечи мекенине жеткириле элек. 18 майдан бери кагаз иштери бүтпөй, жок шылтоолорду айтып, жандык кашайтып бүтүштү. Ата-энеси кан жутуп, күтүп жатышат деп жазган.